Эсенсиздерби, урматтуу кыргыз эли? Эмесе мен кечеги токтогон жерден манасты улайын. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюңуздар. Эфирди бөлүшүп коюңуздар деп күндө айтканымдын себебин сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Мүмкүн биздин бала чакабызга, көрөрмандарыбызга кайсыл бир манас жөнүндө билгиси келген, кызыккан адамдарга жетип калса, көкүрөгүндө манасы ойгонуп калса, баягындай бир дух болор, өзүнө бир эш болор, көкүрөгү байып калар деген жакшы ой. Ошондуктан эринбей, зерикпей бөлүшүп коюп туруңуздар. Мен болсо кайра кечеги токтогон жерден баштап улай берейин. Ошентип манасты жалпы 6 айды таянып жашаган эл журттун баарысы хан көтөрүп алышты. Манас болсо жылгалуу бөрк кийип таажы ордуна дейт. Хан болуп шайланды. Дейт, жылгалуу бөрк деген эми биз бая бөрк деп макал лакаптарыбызда, сөздөрүбүздө калбаса, бөрктү биз кийбей калдык. Ал эми 6 айлык туугандарыбыз азырга чейин башына ошол бөрк кийип жүрүшөт, достор. Муну дагы айтып коеюн. Ал эми Манас хан болуп, ошентип Жакып болсо бая балкылдап, ушундай баягы жакыпчылыгы калып, марттыгы кармап, 90 жылкы союп, элдин баарына 9 күн той кылып, мына ошентип элдин баарын таратты дейт. Бирок Манас баягы хан шайланары менен ошол өзүнө караштуу элдин баарысын санатты, тизмесин алып дейт да. Мына ошондо 96 000 үйлүү эл болуптур Манаска караган. Манас баягы жоо келсе алып чыгала турган 90 000 аскери бар экен. Мына ошентип анда сырткары өзүнүн бая 84 жигити бар. Мына ошентип Манас хандыгын сүрүп баштады дейт. Хан болуп шайланары менен бая мага кеңешчи болсун, элге журтка акылчы болсун деп тетиги Арабияга өткөндө жолугуп, Арабияга көздөй кеткен Айкожону алдырмакка Абдылда деген жигитин аттап тондоп, күмүш, зар, алтын берип, ошол жака жөнөттү дейт. Ал Абдылда буйруса аяка кете берсин, аяктан келгенден кийин Ажыбай болуп аталып калат. Эми ушул жерде Манас хандыгын сүрүп тура турсун. Биз болсо баягы Манас кулак мурдун кесип, молуйтуп туруп, эли жерине айдап жиберген 11 балбан жөнүндө кеп кылалы. 11-и 11 ханына жетти дейт. Башындагы баягы Кумул хан, Кумул деген жерден келген баатыр, Манастен булар кармап келмекке, айдап келмекке, бир нерсе болсо өлтүрүп келмекке келишкен да. Анткени Манас жөнүндө ошол Кытайдын аярлары, Кытайдын билгичтери баарысы баягы төлгөсүн салып көрүшүп, Кудайына жалынышып, өздөрүнүн баягы буттарына жалынышып отуруп, Манас жөнүндө кабар алып, Манас жөнүндө билген дейт. Мына ошону Манастын эгерде азыр балтыр эти толуп, басташа турган маалы болуп калса, силердин тууңарды жыгат, өзүңөрдү кул кылат, шоруңарды катырат. Ошондуктан азыр ушул уйган чаңга киргизбей, уруштун жөнүн билгизбей, балтыр этин толтурбай, балбан чагын болтурбай, Манастын көзүн тазалап салгыла деп өзүнүн хандарына ар бир аяры мына ушундай кеңеш берген соң, алар топтолушуп мына ошол 11 баягы балбанды, 11 кишини өздөрүнө ишенген, ошондой баатырлыгы бар, ошондой бир кармаган жерден канын чыгарган, мына ушундай өздөрү ишенген баатырларды Манаска жөнөтүп жатпайбы? Байлап келесиң же жайлап келесиң деп. Аларды болсо Манас жанагындай кылып элине айдаган. Алардын баарысы эли журтуна жетти дейт. 11-и 11 жерге кетти. Алар жетип, аларды көрүп баягы Кумбул деген жерге биринчиси жетиптир. Анын Култаң деген ханы көрүп, оозу ачылып, таң калып, жанагындай келген кишинин сөзүн угуп, ал Култаң деген хандын 600 000 эли бар экен. Экинчиси Даңгуу деген шаарга жетти дейт. Ал жерде Жазира деген каласы бар дейт. Суңгытай деген эли бар дейт. Саңроо деген дагы бир шаар бар дейт. Алаткак журту бар дейт. Алаткак журт бул жапайы журт экен. Булар киши көрсө өлтүрөт экен. Өздөрү жылаң баягындай жалаңаш жүрөт экен, жалаңбаш жүрөт экен. Ушундай жапайы журт болот экен.
Булар деген дагы андан сырткары Эргелжел эли бар. Ушул баягы Саңыроо шаарды алаткак журттан башка дагы Эргелжел эли бар дейт. Катыны адам дейт, ери ит дейт да. Мына ушундай элдерди сүрөттөйт. Жазирага карайт дейт, булар 80 миң үйлүү эл дейт. Байкүш деген булардын беги бар дейт. Экинчиси жетип ошол Байкүш бегине арызданып турат. Байкүштүн да төө часы тик туруп, бул деген кандай неме, бул кандай кылганы деп баягы ушундай каарына келип турат. Андан кийинкиси ортодо Лоп кара көлү бар дейт, Лоптун. Ындыстан нары жагында Ындыстандын чөлү бар дейт. Муйна тоо деген жери бар дейт. Мурдагы аты Көкөнө дейт. Койнотто Котон деген шаар бар дейт. Кара шаар деген бар. Анда Арсалаң деген хан бар. Ага караган 72 шаар бар дейт. Чушаңчы деген журту бар экен. Буга дагы барып жетти. Андан нары жагында Ургалы тоо деген бар дейт. Анда Аскычы бел деген жери бар дейт. Мына ушундай жерде Буудаңчаң деген хан бар дейт. Мына ушулардын баарысына жетти. Ушулар баарысы укту, баягыларды көрдү дейт. Ошондо Култаң, Байкүш, Арсалаң, Буудаңчаң, андан кийинкиси Ороңгу деген хан бар дейт. Ал дагы өзүнүн баягы жөнөткөн жигити ага да барып арыз арманын айтты дейт. Боскертек деген дагы бир хан бар болчу дейт. Ал дагы бирөөсүн баягы 11-дин бирөөсүн ал дагы жөнөттү эле дейт. Кырмуз, Сермуз деген шаалар бар эле дейт. Жоңгар Дууду деген бар эле дейт. Булардын баарысы укту. Булардын баарысы Манастын жанагы кылганын, Манастын жанагындай айтып жиберген салам дуайын алды дейт. Билесиздер, Манас аларга минтип салам дуай жөнөткөн болчу. Ушул мага мени кармап кет, байлап кет деп 11 кишини жөнөтсөңөр силердин мээңер жок экен. Силер 11-иңер келбегиле мага. Бүткүл баатырың, бүткүл балбаның келгиле. Мандай бир жекеге чыгара турган найзакериңди алып кел. Баатырыңды алып кел. Дөөлөрүңдү, шааларыңды бүт барын коштоп келгиле. Андан кийин баягы келгенде Манасты алмак, баягы келгенде Манасты чалмак деп өкүнүп калбай турган болуп, бир дагы баатырыңды, бир дагы ериңди унутпастан кол курап келсеңер, анан мени жеңсеңер, анан мени алып кетесиңер. Болбосо силерге Манас оңой олтоң жоо эмес деп алардан салам дуайын жанагы хандарга айтып жөнөткөн болчу. Мына ошону укканда бүт баарысы бири-бирине кабар беришип, Кытайга бүт Манас жөнүндө жанагындай кабарларды жөнөтүшүп, анан баягы Култаң, Байкүш, Арсалаң, Буудаңчаң, Ороңгу, Боскертек, Кырмуз, Сермуз ша, Жоңгар Дууду, мына ошолордун баарысы аскер жыйнай баштады. Манасты барып чапмака, бир айласын тапмака аскер жыйнашып, алар 1,5 жыл аскер чогултушту. 1,5 жыл аскер чогултушуп, 111 миң баягы кол топтоду дейт. Мына ошол 111 миң аскери менен Алтайды көздөй аттанып, жөнөмөккө даярданып калышты. Мына ушундай жоону күтүп, Манас Алтайда хандыгын жүргүзүп, 90 миң аскери даярдалып, өзүнүн 84 жигити, андан сырткары андан 84-түн ичинде ишенген 40 жигитин топтоп, мына ушинтип Манас Алтайда жатат. Эми мен сиздерге калганын эртең айтып беремин. Бүгүнчө ушул жагын угуңуздар, эртеңге чейин туруп туруңуздар. Жакшы туруңуздар.